Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы Касым Тыныстановго 120 жыл. Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Ысык көл облусундагы Чырпыкты айылында дыйкандын үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Тилчинин атасы Тыныстан 8ге чыкканда айылдагы молдодон билим алууга жөнөтөт. Диний мектепте 3 жыл арабча тамга тааныган соң Касым Тыныстанов Сазановка айылында башталгыч мектепте окуп баштаган. Бирок болочоктогу илим поосу үчүн айыл жергесиндеги жөнөкөй мектептер берген билим жетишсиз эле. Мындан улам 1914 жылы өз мезгилинин эң алдыңкы окуу жайларынан бири болгон Каракол шаарындагы жергиликтүү орус мектебине кабыл алынат. Бул жерде орус тили, география, арифметика жана тарыхтан сабак алган. 1916 жылы эл менен кошо Тыныстанов да өркүндүн запкысын тартып, ата-энеси менен Кытайга качкан. Бөтөн жерде жергиликтүү байларга жалданып иштеп, 2 жыл жүргөн соң 1918 жылы өз мекенине кайтып келишет. Тыныстанов билим алууну улантууну каалагандыктан Ысык көлдүн Тепке айылындагы таекелеринин жанында калат. Бирок бул жердеги окууга ичи чыкпай, Ташкенттеги Агартуу институтунун даярдоо бөлүмүнө окуган. Тыныстановдун илимий ишмердиги жогорку окуу жайда окуп жүргөн кезинде эле башталган. 1920 жылы казак тилинде чыккан Жаңа Өрис гезитине бөлүм башчы болуп дайындалат. Бирок бул кызматта 1 жыл турган соң катуу ооруп, кичи мекени Караколго жөнөөгө аргасыз болгон. Кичи мекенинде жөн отурбай, драматург катары талантын сынап, Кыргызстандагы алгачкы театр группасын түзгөн. Дартынан айыккан соң окуусун улантуу үчүн кайрадан Ташкентке сапар алып, ал жерде Ак жол гезитинин, Жас кайрат, Сана журналдарында иштеген. Аталган басылмаларда кыргыз тилиндеги материалдарды уюштуруп, алардын басмага берилүүсүнө жооптуу болгон. Ошол эле маалда Түркстан АСРнын Агартуу комиссариатындагы Кыргыз илимий комиссиясынын мүчөлүгүнө кабыл алынып, институтту 1924 жылы бүтүргөн. Тыныстанов 1925 жылы 24 жашында Кыргыз автономиялуу облусундагы Академиялык борбордун кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына дайындалган. Кийин Кыргыз педагогикалык институтунда мугалим болуп иштеген. Студенттерге сабак берип жүрүп, 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук наам алган. Өлкөдөгү мугалимдердин санынын өсүүсүнө анын салымы көп. Тыныстанов азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, окуу китептерин, алгачкы грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологиясын түзгөн. Тыныстанов көп өмүрүн мамлекеттик жана илимий иштерге сарптаган. Адабият үчүн да салымы зор. 1922 жылы Ала тоо аттуу ыры жарык көргөн. Ошондой эле Мариям менен көл боюнда чыгармасы дагы бар. Анын Касым ырларынын жыйнагы 1925 жылы Москвада басылган. Касым Тыныстанов жаш кезинде кургак учук менен ооруп, айыккандан кийин ага эл душманы деген жалаа жабылат. Буга ошол кездердеги театрда коюлуп жаткан Тыныстановго таандык академиялык кечелер спектакли негиз болот. 1933 жылдын башында жазуучу Аалы Токомбаев Кызыл Кыргызстан гезитине академиялык кече тууралуу жана академиялык кеченин тыянагы деген 2 макала жазат. Анда Тыныстановго карата катуу сын айтылып, улутчулдукка, пан-исламчыл, пан-түркчүл идеяларына сугарылган, эски заманды бай манаптарды мактаган деген айыптар тагылат. Ошондой эле жаш кезинде алаш ордочулар менен санаалаш болуп, алардын пикирлерин колдогон деген күнөө коюлат. Тыныстанов
1938 жылы 5 ноябрда СССР Жогорку аскер сотунун жабык жыйынында күнөөлүү деп табылып, атууга чечим чыгарылат. Өкүм 2 күндөн кийин 7 ноябрда аткарылган.